Акын Жеңишбек Жумакадыр эмнеге таң калды? Кыргызга аттын кашкасындай таанымал төкмө акын. Жеңишбек Жумакадыр таама айтылган жазылган сөздөр менен окурмандарды ойго салган постторду социалдык паракчасына дайыма бөлүшүп келет. Бул ирет өзүнүн талантына байланыштуу собол узаткандар тууралуу жазды. Кээде бир жакшылыктарда ырдап өткөндөн кийин бирөө келип сурайт да: "Чын эле төгүп ырдадыңызбы же мурда жаттап алдыңыз беле?" деп. Сураган адамдын кебетесин кошуп кайра ырдап берсең, кайра чын эле айтсаңыз, "Мени азыр төгүп ырдадыңызбы же мурда даярдап алдыңыз беле?" деп сурайт да, деп жазды төкмө акын. Окурмандар анын кызуу талкууга алышып, акындан талантын баалап жатышат. Эскерте кетсек, Жеңишбек Жумакадыр Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти. 1977 Нарын областында туулган. Учурдагы төкмө акындардын көч башында келе жаткан таланттуу инсан. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Ырчы Анжелика Кайратовага ким шакек салды? Белгилүү ырчы Анжелика Кайратова өзүнүн социалдык баракчасына шакектин сүрөтүн жүктөп көрөрмандарынын бүйүрүн кызытты. Буга чейин ал сүйүктүү адамына жолукканы тууралуу маек берген. Жашоонун агымы аял кишинин бактысы деген тема талкууда өтө олуттуу маселе экен. Эгерде аял кишинин негизги орду күйөөгө чыгып, балдарды төрөп, тарбиялап гана үйдө отуруш керек десе, аял киши да илимдүү, билимдүү коомчулукта өз ордун тапкан ишкер болуш керек деген тарап да бар, деп жазды шакектин сүрөтүнө бөлүшкөн постунда ырчы айым. Белгилей кетсек, Анжелика Кайратова мурдагы жолдошу Урмат Бекболиев менен расмий түрдө ажырашкандан бери 3 кызын жалгыз тарбиялап, ырчы гана эмес, алып баруучу, актриса жана продюсер катарында иш алып барып келет. Маалымат булагы Заман Чекит KG.